Интернет сайттарда талкуу жаратып жаткан маалыматтарды айтып берем. Аты жөнүм Булук Бакытов. Саламатсызбы? Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке 8 жаштагы Лейли Нурсултан кызы анын рейд учурундагы жана иш үстүндөгү образын пластилинден жасап белек кылды. Бул тууралуу кала башкармалыгы билдирип, видео бөлүштү. Кичинекей талант каладагы мыйзамсыз курулуштарды бузуу, жаңы курулуштар жана шаар турмушунун көрүнүштөрүн да чагылдырган. Өз кезегинде Токторбаев кичинекей кыздын чыгармачыл эмгегин баалап, ага планшет жана акчалай сыйлык берди. Ой kızım, ой altınım benim, bak altınım. Sen casadın mı? Plastilinden. Kızım, gel bak. Oh, altın kızım. Oğlum. Ah, selamat. Kандай gelin, жақсыңар ма, жақсы ма? Gel, al gel bir böyle git. Al gel böyle. Sen casadın mı kızım? Ya, o yazımda tatlım. Bu miyim ben? Pardon. Ay, okşamışsın ha kızım. Adın kim? Leyli. Ha? Leyli. Leyli? Ay, azamat kızım, azamat. Üçü öten miyim ben? Cebri ösülemeyim ben. Üçü öten miyim ben? Ay, vay, buna kim? Olay yok, hatırlısın kızım. Malades kızım, altın kızım. Kana bizim bilek. Tuğlan günü ötüp gitti ha kızım. 8'inde öyle. Ben seni tuğlan gününden kutluktayım kızım. Ömrün uzun olsun, baktlı kız bol. Atınыңа kuyumdu bol kızım. Şu emetke çoğmagonda biz sıymıştına turgan Leyli kızımız deyip mına ki Oş'tan çıkan Leyli kız deyip sen beni sıymıştan жүрелі. Maqlı kızım. Çoğmagonda kim bolgun keledi? Çoğamında turist. Ha? Turist. Turist? Turist bolgun keledi. Ama turist bolsun öyle жақсы. Kutluktayım. Так, ноутбук болу? Планшет. Мына kızım мен атымдан белек, планшет. Çoğun rahmat, kendinize ilgilik olsun. Cana. Tamam. Asıyla görüştük. Ya. Asıyla görüştük. Maqul Jaşanda, Rahmatcan. Ay okşatıpsın kızım beni için. Rahmatcan. Okşay bir sürü. Kegli okşatışıp böyle. O görünsün mü? Biz diğer kızımı göz şöyle birinci. Gel kızım. Buna gel. Meri, çok rahmat. Leyli kızım, yaşlarla. Arkadaşlar, çok rahmat. Allah razı olsun. Öz emetle oylap taptı kızım. Valla kurbanını oylap kurban. Armanlarım tasap büyüdü. Bir gün Leyli, bir gün kızım beni emetesin. Konu kaçak arasın. Ben var videoyu işlerimi de görüp gelirim. Makul mu? Makul mu? Ben sana özüm canından da işte belek vereyim kızım ben. Onun çöntürüne sağlık koydum. Marojdan alıp gelsin. Makul mu kızım? Makul mu? Var. Aynen aynen. Batı yaş varlar. Batı yaş var. Ben Nursultan kızı Leyli. Plastilinlerden merdi jasadım. Velosiped tepken, самокат tepken bası oturanda. Biz şu kızımın kıyalını orundatıp, hurmattуу mэрибиз Жеңишбек Шермаматовичке чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиz. Şu kızımın kıyalını orundatıp, bizdi kabul alганлыгы үчүн жана kızıma кыялындагы белекти берген үчүн чоң рахмат айтабыз. Бишкек шаарында жолуңдоочу менен жаңжалдашкан айдоочу кармалды. Бул тууралуу Лелин райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык окуя кечээ 12 августта болжол менен саат 11:00 чамасында Лев Толстой жана Садырбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда жолуңдоочу менен Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун ортосунда жаңжал чыккан. Милицияга жолуңдоочу арыз менен кайрылып, бирок соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тарткан.
Ал эми 47 жаштагы айдоочуга укук бузуулар кодексинин 126 майда бейбаштык боюнча протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Кудайберген базарына автоунаалардын акы төлөп киргенине наразы болуп, акча чогултууну жеринен токтотту. Видеодо жеңил машиналар үчүн төлөм 25 сом, жүк ташыган автоунаалар үчүн 40 сом деп жазылып турганын көрүүгө болот. Текшерүүгө барган Айбек Жунушалиев автоунаа ээлери базарга эмне себептен акча төлөп кирерин сураган. Эмнеге төлөшөт? Базарга кирген үчүнбү? Айып токтотуучу жер ары жакта турат. Төлөм алганды токтоткула, автоунаалар жөн эле кирсин деп тапшырма берген мэр. Кассадагы кыз күнүнө 15-20 миң сом түшөрүн айткан. Канча төлөдүңүз? Керек жок сизге. Базарга кирген үчүнбү? Бул эмне үчүн төлөп атат булар базар? Кирген үчүн төлөп атат. Иә. Кирген. Мен ошону сурап атам, эмнеге төлөп атат? Айбек өзү эле мыйзамсыз да. Эме токтоткула азыр, эмен төлөм алганды токтоткула кирсин машина. Эмне үчүн алып атасың? Жерлер бар болсо биздики, башкалар бар болсо, бул эмнеге алынып атат? Машина кетти, парковка бар. Азыр өзү көрүп алып, порядок кылам. Жок, мен суроо берип атам, эмнеге төлөп атат? Булар парковкага жака кирсе тетектен төлөсө мен түшүнөт элем. Я, эмнеге алып атасың берсеңиз, жолуңузду эмнени акча алынып атат? Бул кассирден. Кимге алат мага жолуну, могу акча эмнеге кайка кетип атат? Администрация канча акча чогултат? Я, 15-20 миң сом. 15-20 миң сом. Жандан көппү. 15-тен көп бар. Ачык айтып коет, канча? Биз эле мына мо тургандар канча мал берип. Мына биз деле налог төлөп атабыз да. Жок, эмне үчүн? Эмне усун? Базардын ичинде төлөп атабыз. Акчасын бере албайм. Жана кирген. Алып кел. Жок. Ана чең барбы? Өзүң үчүн жооп берди. Алып кел давай, алып кел. Алып келем, алып кел. Жаап туруп детага койгула кассирге. Мунун баарын жок кылып азыр. Мүлөттүн ичинде 20. Пока эмеге келтиргенче бир эмеге унутпак. Албагыла акча. Азыр мына өздөрү ар бирөөнүкүнө кирген үчүн койсун эмнелер төлөмдө бар. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери милициянын кайгылуу күзөт кызматынын кызматкерлери менен биргеликте сел саягаттуу профилактикалык иш-чара жүргүздү. Бир күн ичинде өздүк документтери жана туруктуу жашаган жери жок 24 жаран милиция бөлүмүнө жеткирилди. Алар тиешелүү тартипте сүрөткө тартылып, манжа издери алынып, каттоого коюлду. Ар бири менен алдын алуу жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары 5 жаранга укук бузуулар кодексинин 126 боюнча административдик протокол түзүлүп, Ленин райондук соттун чечими менен 5 суткага камакка алынды. Сазга батып калган уйду алып чыккан жигиттер алкоого татыды. Видеодо уйдун саздан чыга албай калганын, жигиттердин бири күлүгү менен аны тартып алып чыкканын көрүүгө болот. Соцтармак колдонуучулары жигиттерге ыраазы болуп алкап жатышат.
Интернет сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.